Музыка телеканалында түз эфирде сонун шоу программасы биз эфирде улантабыз. Ал эми бизнес студиябызды жаркыратып отурган кийинки коногубуз менен сиздерди тааныштырып өтсөк, шоу-бизнесте эң шайыр айым бизде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлнара Калдарова эжекебиз бүгүн биздин студиябызга келип калган экен. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшы, маанайыңыз кандай? Маанайым сонун. Андан эмесе биздин алгач эле көрөрмандарыбыз менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Кирип келген жаңы жылыңыздар менен сиздер менен бүгүнкү күндө түз эфирде жолукканыма абдан кубанып, дагы бир жолу чоң салам сиздерге. Биз дагы өтө абдан кубанып турган учурубуз. Ал эми ошол 2023-жылды өтөбүз буйруса, жаңы жыл башталды. Кандай пландар болчу атат ушул жылга? Негизи биз чыгармачылык инсандар ушул көбүнчө жаңырлар менен ушул кышкы мезгилинде иштейбиз да. Себеби дегенде күзүндө башка убакта көбүрөөк баягы жакшылыктар менен чуркап жүрүп убакыт болбой калат. Ушул көбүрөөк илхом бизде ушул жаңы жылдан кийин тыныгуу болгон учурда жаңырларга көңүл буруп баштайбыз да. Ушул жылдын башында быйылкы жылды ушул жылда дагы жаңырлар жазылса экен, жаңы клиптер тартылса экен, кандай темадагы ыр жаздырсам деген мындай эргүүлөр, жаңы нерселер деп ойлонгон учур ушул сонун учурлар болуп жатат. жаңы жылдын башы болуп калат да. Ушул азыр буйруса жаңыр берилди, жазылып атат, буйруса бүтүп калса, алырлар даяр болсо жакшы клиптер менен, жаңырлар менен дагы эле өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүздү жакшы ырлар менен кубандырайын деген пландар бар. Жакшы. Демек жакын арада жакшы клипке жакшы кырып экенбиз. Ооба. Эми жаңы жыл деп калдык. Жаңы жылды кандай тостуңуз? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Быйылкы жыл, жаңы жыл башка жылдарга салыштырмалуу бир аз мындай акырын мындай анча шаң жок өткөндөй болду да. Билбейм башкасына кандай болду, мага мындай тихо өткөндөй болду да, мындай орусча айткандачы. Үй бүлө менен бирге үйдө эле тостук быйылкы жылы. Себеби дегенде жаңы жылдын алдынан да корпоративдер менен чуркап жүрүп, жолдо жүрүп, тынымсыз күнүгө чакыруулар болуп, выступлениялар болуп, ушунчалык чарчап калыпмын. Анан жаңы жыл күнү түшкө чейин эс алып, анан түштөн кийин туруп даярданып, куттуктап, ушинтип өттү. Эң башкысы баары сонун маанайда болуп өттү деп айтсак. Демесе ушул чыгармачылыкка бир аз сүйлөшсөк, чыгармачылык тууралуу. Жалпы ушул чыгармачылык жолу өтө кыйын. Негизи чыгармачылыкта ушул абдан күчтүү адамдар, инсандар гана бул жолду алып кете алат дегенге кошуласызбы? Кошулам. Бул чыгармачылык көзгө көрүнбөгөн акырын талант аз эле процент, анан аракетте деп коет го. Бул чыгармачылыкта аракет кылбасаң тез эле калып кетесиң да. Тез эле унутулуп каласың, жаңыр жазбай койсоң, жаңы чыгарма жазылбай калса, жаңырлар жазылбай, элге чыкпай турсаң, эл бат эле унутуп калат. Ошондуктан дайыма изденип, иштеп туруш керек. Ошондуктан бул көзгө көрүнбөгөн мындай мээнет десем болот да. Мисалы бир ырды алып чыгыш үчүн канча деген мээнет, канча деген убакыт, канча деген энергия кетет. Мисалы ушул бир ырды жаздырыш үчүн, алуу үчүн сөзүн табасың, обонун жаздырасың, аранжировкага бересиң, анан кийин голосуң түшүрөсүң, анан кийин элге тартуулайсың, элге өтөбү өтпөйбү, анан кийин ылайыктуу костюмдарды тиктиресиң, клип жаздырасың. Ошентип эле бир ырды чыгарыш үчүн эле канча бир айлар өтүп кетет да. Бул билинбеген убакытта. Анан биздин жаныбызда жүргөн кээ бир адамдар айтып калат да, жумушуңар мындай караганда сиздерди көп айтат, ушунчалык оңой, дайыма ырдап жүрөсүздөр, жакшылыктарда жүрөсүздөр, чыгып эле ырдап коесуздор, аябай сонун жумушуңар деп айтат да. Анан мындай караганда бирок сонун чындыгында, бирок иш жүзүнө келгенде биздин жаныбызда жүргөн инсандар билет бунун канчалык оор экенин, канчалык кыйын экенин. Өзгөчө элдин адамы болгондон кийин да, элдин көзүндө болгондо дагы оңой эмес, кыйын жумуш чынында. Ал эми санап турсак, чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө жакында 30 жыл болуп калат экен. Ошол демек концерт болот экен да. Кудайым буйруса, ошол биз 25 жылдык юбилейлик концерт бергенбиз. Ошодон бери дагы концерт берели деп пландап атканда
мындай заманыбызда бир мындай ковид деген оорулар болуп жанагындай ушундай ситуация болгондуктан концерттерди токтотуп жакшылыктар менен эле жүрүп ушул калып кеткен болчу да. Анан ошондо ойлогом, эми буюрса биротоло эле 30 жылдыкта жакшы бир юбилей концерт берем деп ниет кылган болчумун. Кудайым буюрса ушул быйылкы жылы ушул Кыз Барак тобунан да киргенде баштап эсептегенде толук 30 жыл болот экен. Буюрса быйылкы жылы жакшы бир концерт берем деген пландар бар. Көрмандарыңыздарды бир сагындырып, бирок бир ушундай бир атылып чыгам деп айтат экенсиз. Жакшы пландар, жакшы ырлар, жакшы. Биз эле эмес, жалпы сизге көп эле айтса керек, ар дайым ушул шайыр мүнөздө жүрөсүз. Ал эми ушул жалгыз калган кезде бир терс ойлорго кирип, бир каттуу ойго баткан учурларыңыз болобу негизи? Сөзсүз түрдө болот. Эми жашоодо проблема болот, маанайыңды түшүргөн окуялар болот. Ошол учурда кандай чыгып кетесиз? Мындай терс ойлонуп отуруп каласызбы, же болбосо ушул шайыр мүнөзүңүз менен жок, баары жакшы болот деп чыгып кетесизби? Мен өтө эле мындай стресске кирип кетпейм да. Ойлоном, маанайым түшкөн кезде, бир катуу проблема болгон кезде бир сыйра кайгырып алам, бирок бат эле бул нерсе менен токтобош керек, дайыма алдын алыш керек, бул нерсе өтүп кетет деп дайыма оптимисттигим менен менин өзүм маанайым шайыр болгондуктан ошол шайыр мүнөзүм менен алыксыганга аракет жасайм да. Кандай бир проблема болбосун, үйдө кээ биркилер стресске түшүп чалсаң кээде айтышат го, жок, мага келбей эле кой, мен азыр мен аябай стресстемин, азыр мен жаман болуп атам, эч кимди көргүм жок, мен жазы калтыргылачы депчи, мындай стресске кирип кетет го. Мен наоборот ошол стресстен ошол күнү да бир выступленияга барып ырдап, ичимдеги нерселерди чыгарып, же досторум менен бир жака барып мындай аракет кылам да, өзүмдү ошол нерседен алаксыткангачы. Анан дагы эле жакшы маанай менен унутуп, жакшы ийгиликтер жаралгандан кийин жанагы проблемалар унутулуп кетет да. Ошентип, же бул өзүмдүн менин мүнөзүмдү ошондой учурларда ушундай эле чыгып кетем. Деги эле ушул мүнөзүңүз менен кимге окшошсуз? Атаңызгабы же апаңызгабы? Жок, апама мен такыр окшошпойм. Апам өтө эле мындай строгая десем болот. Өтө катуу мүнөз, мындай өтө деле күлбөйт. Анан атам шайыр киши болгон, азыр эми өтүп кетти. Көбүнчө ушул мени атамдын мүнөзүнө окшоштурушат. Ал эми ушул чыгармачылыктан тышкары кандай ой, кыялдарга батасыз? Эми романтик мен, конечно, сөзсүз түрдө жакшы нерселерди көп ойлойм. Дайыма мындай жаман нерсени ойлобогонго аракет кылам, дайыма жакшы нерсени аракет кылам, жакшы нерсени болсо дагы, болбосо дагы, мечтать не вредно деп коет го, ошол нерселерди ар дайым жакшы нерселерди ойлойм да. Жакшы кинолорду көрөм. Көбүнчө ошол позитив нерселерди көргөндүктөн ушу мен мүнөзүм да ошондой болуш керек. Анан ыр тандаганда дагы өтө кайгылуу, өтө мындай маанайды түшүрчү ырларды көп ырдабайм да. Негедир мага жакпайт. Кээде сонун сөздөрү, музыкасы дагы сонун болуп калат, ошол ырды ырдагым келет, бирок кээде мен мүнөзүмө туура келбей калат да. Менде көп чакыруулар болгондо дайыма элдердин суранычы айтат да, сиз аябай шайыр жүрөсүз, ырларыңыз да шайыр, биздин келгенде ошо шайырларыңызды ырдап бериңизчи деп суранышат да. Анан өзүмчө ойлоп калам, бул кайгылуу ырларым өтпөй калат окшойт деп. Көбүнчө мындай ырдабаганга туура келип калат да. Ошол. Сонун, анда эмесе бир нече мүнөттөрдөн соң жагымдуу маегибизди улантмакчыбыз. Ал эми азыр бизде. Ал эми кезекти жагымдуу клипке берелик. Гүлнара Калдарованын аткаруусунда жана Айжамал Кабылованын аткаруусунда жолугушабыз. Тосуп алыңыздар. Аба ырайы сонун экен. Ооба жакшы. Көңүлдөрдү оорутпастан ар дайым сагынышып, жолугушуп турууну унутпаңыздар, урматтуу биздин телекөрүүчүлөрүбүз. Ал эми Сон Шоу программасы алдыга карай сапарын улантмакчы. Ооба, улантабыз. Ал эми Гүлнара айым, айтсаңыз, чыгармачылыгыма 30 жыл болоюн деп калды дедиңиз. Деги эле ушу 30 жылды кайрадан өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк болсо, кантип өткөзөт элеңиз? Кайрадан артка түрсөк, дагы эле чыгармачылыкка келбекмин. Билбейм, мен өзүмдү башка кесиптин ээси катары элестете албайм. Ошо бала чагыман баштап ырдаганга
ушул чыгармачылыкка өтө жакын болгонмун, ошондуктан кайра эле чыгармачылыкты тандамакмын да. Жакшы. Гүлнара айым, анда эмесе азыркы мүнөттөрдө сизге даярдалган атайын блиц суроолорубуз бар эле. Бул блиц суроолорубузга ооба жок деп жооп берүүгө болбойт. Болгону кенен сүйлөсөңүз болот, бирок ооба жок деп айтпайсыз. Эгер ооба жокту колдонсоңуз, биз өзгөчө тапшырмабыз бар сиз үчүн. Макул. Даярсызбы? Даярмын. Эмесе баштайлы. Кыш мезгили сизге жагабы? Жагат. Өзүңүздү бактылуу айым деп эсептейсизби? Бактылуу деп эсептеймин. Кызганчаксызбы? Кызганчакмын аябай. Фонограмма менен ырдайсызбы? Фонограмма менен ырдаган учурлар болот, ооба. Жолдошуңуз Бирок көп сүйлөдүм да. Улантабыз. Ооба. Жолдошуңузду жакшы көрөсүзбү? Жакшы көрөм. Сүйүктүү тамагыңыз лагманбы? Сүйүктүү тамагым жок, плов. Мыйзам буздуңуз беле? Мыйзам бузгам. Музыка сиз үчүн Музыка мен үчүн жан дүйнөм. шоу чөйрөдө каршылаштарыңыз абдан көппү? Каршылаштар жок эмес, бар. Кайрадан. Парашюттан секирип көрдүңүз беле? Парашюттан буюрса. Аракет жасап Пландап жасайын деп атам, пландап атам. Ар дайым бетке айтасызбы? Кандай? Ар дайым бетке айтасызбы? Ар дайым бетке айтам. Жолдо келе жатып, мына 5 мүнөттө барып калам деп 1 сааттан келген учурлар болду беле? Мен аябай пунктуальныймын да, ошондуктан ушундай кечиккен адамдарды аябай жаман көрөм, өзүм да кечикпейм. Сонун энергияны сахнадан аласызбы? Энергияны сахнадан алам, ооба. Сизди каржылаган инсан барбы? Каржылаган инсан негизи өзүмдү өзүм каржылайм. Сонун чоң суммада акча жоготтуңуз беле? Өтө чоң эмес, орточо суммадагы акча жоготком. Көп ыйлайсызбы? Ооба. Көп ыйлаган. Сизди капа кылган учур? Мени капа кылган учур көңүл өзүм жөнүндө бир жаман сөз укканда кээде капа болом. Кээде. Ар дайым эмес бирок. Сиз болгон акыркы өлкө? Турция. Өзүңүздү идеалдуу адаммын деп санайсызбы? Санаймын. Сонун шоу берүүсү сиз үчүн Эң сонун программа. чоң рахмат. Сонун болду. Канча ирет? Ооба болду. Чында сонун болду. Бирок тилекке каршы кийинки жерлерде ооба же жок деп айтылды. Бирок акырында айтылып калды да. Турса керек. Анда биздин тапшырма болсун. Өзүңүзгө жакын бир жүрөктөн чыккан бир жакшы чыгарма аткарып бербейсизби жан дүйнөдө? Жан дүйнөдө макул, ырдап берейин. Анда эмесе ошол жалжалымсың деген да жакшы Жалил Сыдыков агайыбыздын ыры бар, ошол ырдан ырдап берейин анда. Жалжалымсың, ардагымсың, сен мага сүйөм деген бир сөз айтсаң, өзүңө бүт өмүрүм ардарымчын. Жалжалымсың, ардагымсың, сен мага сүйөм деген бир сөз айтсаң, өзүңө бүт өмүрүм ардарымчын. Өзүңө бүт өмүрүм ардарымчын. Тиркипеттердин ошого азыр эле тап койдум. Жакшы чында. Бул жетет чында. Ушул блиц суроолорубуздун арасынан каршылаштарыңыз көппү деген кезде ооба бар деп жооп бердиңиз. Ушул кимдерди айта аласыз? Сыр болбосо. Жок, мен эми бул киши деп айта албайм. Мисалы, Instagram баракчага киргенде мындай адамдардын бети жабылган фейк аккаунт менен кээде жазышат да. Анан кээде ойлонуп калам, бул кимиси экен депчи. Ошондуктан өзүм да билбейм. Эми ушул хейтерлерге болгон көз карашыңыз кандай? Бул нерсе деле керек. Эми элдин адам болгондуктан сөзсүз түрдө негативдер,
болуп туруш керек. Бул нерсе бизге тескерисинче күч берет, дем берет, дагы иштегенге дем берет. Ошондуктан сөзсүз түрдө негатив болуш керек. Жакшы. Өзгөчө кызыктуу болуп кетти го дейм. Көп элейсизби деген жерде да ооба деп жооп бердиңиз. Деги өзгөчө шайырдуу Гүлнар айымды ким капалантат экен? Жок, мындай да, мен кээде сүйүнгөндө да ыйлайм да. Анан мен досторум айтып берет, Гүлнаранын көзү жаш могу жерде турат. Катуу күлсө да көзүнөн жаш чыгып кетет депчи. Ошондой учурлар болуп калат. Мындай ый менен капаланып мынтип ыйлаган учурлар аз эле, бирок сүйүнүчтөн дагы ыйлай берем. Кээде кичинекей нерсе болсо деле, кээде көңүлүм алып, ошондо да кичине ыйлап алам да. Мындай же чыгармачылык инсан болгондуктан өтө эле мындай сезимталмынбы, билбейм, кээде ушундай көздөн жаш чыгып кетет. Жакшы, Гүлнар айым, бүгүнкү биздин болгон маегибиз сизге жактыбы негизинде? Жакты. Биз суроолорубуз да кызыктуу болду деп айтсак, жаңылышпайт болушубуз керек. Анда эмесе, ушуну менен бизге берилген убакыт сааты соңуна келип жетти. Сизге студиябызга келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ал эми эркин микрофонду узатабыз. Ушундай ызгардуу суукта, көчөдө аябай суук болуп атат, бирок ошо студиябыз абдан жылуу, сонун программа болуп атат. Сиздер менен түз эфирде баарлашканыма, сиздер менен көрүшкөнүмө абдан кубанып турам. Дайыма жакшылыктарда көрүшөлү. Сиздердин жүзүңүздөрдө да жылмайуу болсун, элибизде дайыма маанайыбыз сонун болсун, жакшылар болсун. Жакшы, сизге дагы чоң рахмат. Биздин студия ар дайым сиздерге үчүн ачык. Ал эми кезекти жагымдуу чыгармага берелик сиздин аткарууңузда. Макул, анда. Сизди сахна төрүнө узатабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эртең кайрадан саат 12:00 кайталоосун көрө аласыздар, эгерде бизге жаңыдан кошулуп жатсаңыз. Ал эми эскерте кетсек, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлнара Калдарова аткаруусунда жагымдуу чыгарманы тосуп алалык. Жакшы күн аттуу чыгармасын кабыл алып коюңуздар. Күнүңүзгө береке. Болду. Сиз менен ар дайым бир гана жакшы күндөрдө гана жолугушуп туралы, сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалап кетмекчибиз. Достор, тилекке каршы биздин эфирибиз соңуна келиптир. Эртең туптура саат 21:00 кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Ал эми ушул биздин эфирди кайрадан 12:00 көрүңүздөр деп жатабыз. Эгерде эртең дагы убактыңыздар болбой калса, сөзсүз түрдө YouTube каналыбыздан бардык чыгарылыштарды көрө аласыздар. Ал эми сиздер менен кайрадан эртең 21:00 түз эфирде Сонун шоу программасы кайрадан жүз көрүшөбүз. Ал эми бүгүнчө баарыңыздарга бейпилтүн каалайбыз. Баарыңыздарга бейпилтүн. Назарыңыздарда бир саат бою сиздер сүйгөн алып баруучулар болду. Маназбеков, Алтынай жана Асаматов, Айдин. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Отырасың анан, губернаторга уча тартып. Уча тартып, Кошомат кылып. Анын айткан сөздөрүң кайталап. Анын айткан сөздөрүн кайталап. Бердигул мырза, ал заман өткөн. Бере баратпыз. Бердигул жок, жашооңор кыйын болуп атабы? Революция. Катаал болуп кетти. Сен мага жардам бер. Анткени деген экөөбүздүн